Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттарына. Сунуш пикир. Урматтуу журналисттер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 9 майда 2020-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл болот эмеспи? Азыр бүткүл дүйнө жүзүндө пандемия жүрүп, оор абал жаралды. Кыргызстанда дагы көп көйгөйлөр бар экенин түшүнөбүз. Өкмөт деле колунан келген аракетин жасоодо. Элибиз мындан да кыйын абалдарды баштан өткөргөн. Бул коронавирус илдетин биримдик, ынтымак жана тартиптүүлүк менен жеңебиз деп ишенем. Ошол эле маалда улуу жеңиш күнүнө 1 айга жетпеген убакыт калды. Тилекке каршы согуштун ардагерлеринин саны да күндөн-күнгө азаюуда. Азыркы учурда ветеран ата-энелерге тамак-ашын, дары-дармегин жетиштүү кылып, материалдык жардам көрсөтүп, көңүл бөлсөк жакшы болор эле. Телерадио жана башка массалык маалымат каражаттардан өткөн кылымда Совет элинин фашисттик Германиянын баскынчылары менен өлкөбүздүн эркиндиги үчүн болгон согушта көргөзгөн баатырлыгын даңазалаган, жарандарыбызды патриоттуулукка тарбиялаган тасмаларды атайын арналган көрсөтүү жана башка иш-чаралардын өткөрүлүүсү зарыл экени белгилүү. Россия жана башка